görüşler. Men azыр ушул Менденин программасын тартканы Оштон Бишкекке карай жөнөдүм. Фазилат деген энебизди куттаганы барам азыр. Отурдум самолетке. 75 жаштагы Фазилат энебизди куттаганы кеттим. Мынакей. Assalamu alaikum урматтуу Менденин программасынын көрүүчүлөрү, мен мына ушинтип Бишкекке келдим. Тагыраагы адрес боюнча ошо Бишкек шаарындагы Токтогул 3Б деген мынакей мен маңдайымда турат. Мына ушул домдо мен жогоруда айткан энебиз чыдамсыздык менен күтүп турат. Азыр мына ушул секундтарда мен азыр мени бирөө тосчуп окшойт чамасы. Мага ушул буйрутма берген атайын Россиядан келип, мен дагы апам ушу Менденин программасына тартканга кызыктармын, куштармын деген бир Жанара деген эжебиз тосуп алды. Кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Бир апам сүйүнтөйүн деген экенсиз да. Кудай буйруса. Менденин программасын утурлай көрөм. Мен дагы апам ушул программага татыктуу деп өзүнүн тилек максаттарын билдирген Жанара эжебизге Аллахым ыраазы болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул программа Бишкекте алгачкысы болуп атат. Бишкектиктерге кулак кагыш кылып коюн. Мынакей Жанара эже сыяктуу эгерде апасын сүйгөн ушундай кыргыздын сыймыктуу кыздары болсо, анда алдыдагы телефондорго кат жазыңыздар. Менденин программасы бул жолкусунда Бишкек шаарында. Урматтуу көрүүчүлөр, канчанчы кабатка көтөрүлөбүз? 8-чи кабатка, демек лифт менен көтөрүлөбүз. Энебиз дагы. Жанара эже, айтсаңыз, ушул идея, ушул тилек, максат качан пайда болду сизге? Биз көп жылдан бери ушинтип апабызды бир сыртыбызга сактап сүйүнтүп жүрдүк эле. Биз Россияда жашайбыз. Сиңдим экөөбүз келдик эле. Бир туулган күнүнө сюрприз кылалы дедик. Энебизди канча жыл көрбөй турган келдиңиз? Жылда эле келебиз. Өз жылдар келесиз, рейс алууга, отпускага чыкканда, Жылда келип көрүп турабыз. Россияда канча болду иштегениңизге? Көп жыл болду, 15-20 жыл болуп калды. Ошол жактын гражданинисизби же? Ооба, гражданин Россия. Ошол жактасызбы? Энебиз азыр ушул учурда 65 чыгып атат, 75 чыгып атат, кечиресиздер. Энебиз билбейт. Апам билбейт. Жүрөңүз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушундай учурда сиздер кире бериңиздер. Акаңыздардан кирип баралы. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Эмне качып атасыз, учурашпайсызбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? О, мынакей үйдү жасап, сонун кылып даярдан отурасыздар анан. Энебизди күтүп, жакшы келип алдык. Кудай буйруса. Өзүңүздөр отурасыздарбы, кыйналбай? Сиз кимиңиз болосуз бүгүнкү энебиздин? Мен эң чоң кыз болом. Эң чоң кыз болосузбу? Энебиз 75 чыгып тура. Бүгүн бир ушундай бир белгилеп коелу деп сиздер да ушу Менденин программасынан тартып туруп, азыр энебиз эми келеби, жолдо келет абы? Эми келет, жолдо келет. Эч ким айткан эмес. Анда азыр бир аз туруп, андан кийин тосуп алабыз, энебиз да? Урматтуу көрүүчүлөр, үй ичи ушундай эң жакын энебиздин, сиз дагы бир тууган болсоңуз керек, Мен подружкасы болом. Подружкасы болосузбу? Кандай? Теңсизби жашыңыздагы? Ооба, 75-тесизби сиз? Ооба. Экөөбүз мектепте чоң окуганбыз. 1-класстан баштап. Эже мындай кылыңыз, мындай. 11 класска чейин. 75 жаштасызбы азыр сиз? Ооба. Ушу турушуңузда. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей көп жашаңыз, сиз 100 жөнө эле аласыз, Кудай буйруса. Жакшы. Ошол анан экөөбүз 11 класска чейин ал убакта 11 класска бүткөнбүз да. Чоң окуганбыз. Ошондон бери бири-бирибизден эмебизди үзбөстөн
катышып мамилебизди үзбөстөн экөөбүз жакын бир партада отурган эмем болот, классташым, подружкам. Классташыңыз, досуңуз. Болсо ал жан досум да, мен биздин убагыбызда бала кезибизде мындай кылчу эле да. Үйгө чакырып, мындай ошентип дос болчу элек да. Анан үйгө мен чакырып барсам, сарпайлашып, анан менин атам ошо баягы илгерки убакта баягы кыжым деген бизде ал убакта дефицит болчу да. Анан кызыл кыжымды анан кийин көйнөк, анан кийин неме тигип берген да. Экөөбүзгө апам ошентип кийгизген Пазилат экөөбүзгөчү. Анан ошентип экөөбүз жан доспуз. Ошондон бери ушул күнгө чейин, ушул секундтарга чейин дагы да улана берсин. Дагы эми Кудай буйрса. Эми сиз ушунчалык 75 жашта ушунча жаш көрүнсөңүз, анда энебиз анда 18 жашар экен да. Ооба, ошондой эле. Анан кийин аяшым дагы аябай жакшы адам болчу, ушунчалык ак көңүл, жакшы, ушу ал киши, конечно, өтүп кетти. Бейишин берсин, бейишин берсин. Өтө жакшы адам болчу, көңүлү жумшак, адамгерчиликтүү, эч качан эч кимди бир мындай сен деп айткан адам эмес эле да. Ушундай жакшы. Кумурсканы төбөлөгөн адам болгон десеңиз да, мындай жатканда. Ушундай мүнөздөйлөр. Жан досум. Рахмат. Азыр ушул жан досуңузга төгүлөсүз, жарыласыз дегенде азыр бираз маек алып кичине алаксытып турабыз. Эң чоң небереси. Гүлдү кучактап. Гүлдүн саны канча? 101 гүлдү кучактап. Эң чоң небереси подарок алып келди. Турциядан келди. Аллахым разы болсун. Турциядан келдиңиз ба атайын, ушу энебизди куттуктайын деп, Мына быйылкы туулган күн өзгөчө болот. Себеп дегенде ушу Менден программасына кирип атат. Энебиз ушул баасы жок белек энебиз үчүн. Бул сиздердин мамилеңиздер болсо энебизди бир гана жашартат. Качан келдиңиз Турциядан? Жакын болуп калды. Жакын болуп калды. Кыргызча жакшы эле сүйлөйсүзбү? Түркчө берейинби суроону? Жок. Тамаша. Азыр бираздан кийин кененирээк маек алабыз, Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыркы көрүнүштү тартканымдын себеби даярдык аябай күчтүү. Мынакей дасторкон жасап, эми албетте бул стандарттык көрүнүш, мыйзам ченемдүү көрүнүш. Негизги нерсе азыр энебиз үчүн айтылган каалоо тилектер. Анан тартылган тасма. Азыр Каракулжадан кымыз келди. Сиз Каракулжадан келдисизби азыр? Ушу турушта. Каракулжадан мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кымызымды көтөрө келдим дейт. Энебиз үчүн арналган. Азыр энебизге сөзсүз даам сыздырабыз. Бул Ташкордо, Ташкордо. Урматтуу көрүүчүлөр, Пазилат энебиздин туулган күнүнө урматына арналган Ташкордо атайын буйрукка менен келип, же өзүңүздөр жасадыңыздарбы? Буйрукка менен келди. Буйрукка менен келип, азыр дасторконун үстүнө коюлган жатат. Мондай жакшынакай болгон дасторконду уюштурушуп, мына кыздар, балдары, небере, чеберлери бардыгы мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз чыдамсыздык менен Пазилат энебизди күтүп атабыз. Азыр бери 15 мүнөттө келип калат, Кудай буйрса. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Пазилат энебиз жанатан бери чыдамсыздык менен күтүп турат элек. Мынакей сонун болуп келатат, ушул көк Лексуста келаткан Пазилат энебиз, чынын айтканда. Азыр биз Жомарт деген баласы болобу? Эң чоң уулу менен келатат. Тигинде биз 8-кабатта турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр саналуу мүнөттөрдө Пазилат энебизди ушул эшиктин астынан күтүп алабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушундай бир өзгөчө кылып Пазилат энебизди тосуп алайын деп атабыз. Эми азыр даярдыгыбыз кандай чыгат, аны дагы сиздерден комментарийда өзүңүздөрдүн бааңыздарды бересиздер. Жанна эжебиз, мына эң улуу кызы, атыңыз ким эле? Айгүл эжебиз, бул жакта атайын Турциядан келген небереси. Ким аты? Нургүл. Мынакей эң кичине, эң акылдуу, анан эң эрке кызы болом деген кызы. Бул жакта болсо сиз ким болосуз? Эң чоң келин. Келини, бул жакта болсо эң подружкасы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Пазилат энебиз келип калды, көптөн күткөн мынакей. Эне кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Соолуктарыңыз жакшыбы? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биринин аттын бири ушундай кыздар өзүнүн канжаны ажыралган келиндер, кыздары менен кошо ушундай
учурашып жатышат. Мынакей подружкасы менен дагы учурашып атат. Эне бул менин программасы атайын сизди ушул Жанара кызыңыз, Жанар менен эжебиз, анан Миргүл дедиңизби, кийинки ошо Миргүл. Андан кийинки балдар кыздарыңыз буйртма берип, ушул программаны чакырды. Жалаң энелерди мактайбыз эне. Рахмат. 75 жашыңыз кут болсун. Сизди эч ким 75 деп ойлобойт экен эне. Жап жаш сакталып, сал секретин бияк келген айтып бересиз эне. Жүрүңүз анда. Бирок балдары, урматтуу көрүүчүлөр, сюрприз. Энебиздин ушул бүгүнкү 75 жаштык ушул туулган урматына уюштурулуп атат. Эне бутуңузду чечиңиз, кана төргө өтүңүз, жүрүңүз эми. Аркада келаткан улуу балаңыз экен да, биздин балбатырга караганда. Кана жүрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Фазилат энебиз тууралуу кеңири маалыматты үй ичине кирип алабыз. Биз алдын ала баса берели. Бул Бишкек шаарында уюштурулуп жаткан, Бишкектин болгондо да так ортосунда уюштурулуп жаткан туулган күндөрдүн бири. Дагы бир бактылуу энебизди бүгүн сүйлөтөбүз. Эне дасторконго чейин бул жака отурсаңыз, сиз менен сүйлөшчү, сиз менен сырдашчу, айтып дечи бир адамдар бар экен да мына ушул жердечи. Мен жанатан бир бакылдап атам, бул ким экенди ойлоп аткан чыгарсыз эне. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов атайын ушул Менин энем деген программа бул. Энелерди куттуктайбыз, даңктайбыз. Ошо сизди Миргүл, Жанна эжебиз, бала чакаңыз, ушу Москвадагы балдарыңыз, ушу неберелериңиз баардыгы ушу куттуктап, ушу менин энем да ушу тартырып калалы, ушу эне программага татыктуу деп ниетин билдиришкен эне. Жанатан бери мен Оштон атайын учуп келип сизди күтүп атабыз. Сиз амсыздык менен аман эсен келип калдыңызбы? 75 жашыңыз кут болсун. Канча бала, канча небере, канча чебере көрдүңүз эне? Бир аз тынч турабыз, а? 8 балам бар. 4 уул, 3 кыз. 5 уул, 3 кыз эле. Ооба. Анан 34 небере бар. 34 небере. Чебереден 14. Чебереден 14. Эң кичине кызым мынабы. Эрке кызыңыз мына ушул. Жанатан бери сизди ушунчалык күтүп аткан, ушунчалык сиздин эң ушул ар бир албетте ушул балдардын баары эле сизди жакшы көрөт, бирок өзгөчө мен апамды жакшы көрөм деп Жанатан бери күтүп аткан ушул эрке кызыңыз, Эрке кызым ошо, эрке кызым, эрке балам бар үйдө. Эне мына ушул балдарды, кыздарды эрежеге жеткирүүдө ушунча чоңойтуп, мисалы ар биринин өзүнүн турмуш багытын тандап берүүдө кандай турмушту баштан кечирдиңиз? Жаш кезде эмне жумуш кылдыңыз эне? Жаш кезде биз үйлөнгөн убакта өтө мындай тартыш убак болчу. Мен окубай эле сразу эле ошо турмушка алып качып кеткен. Сизди алып качып кеткен? Алып качып кеткен. Ошо окуйм деп окуй албай калдым, бирок кичине завгочной кооперативный техникту бүтүп иштеп жүрдүм. 35 жыл бухгалтерияда кассир, бухгалтер, акырында союз тараганда бүт ушу адил кадр болуп бардыгын тараттык. Акырында мен калдым да. Эң жооптуу кызматта иштепсиз да? Эң жооптуу кызматта иштедим. Акча саналган жерде, акча тараган жерде иштеш дагы өтө кыйын болдубу ошол мезгилдерде? Кыйын эле болгон, кыйынчылыктарды көп көргөнбүз. Бирок эми азыркы заманыбыз кут болсун. Биз мындай жашоону ошо ойлогондо эле эмеспиз. Ушу балдарыбыз чоңойсо экен, окуса экен деп Кудайга шүгүр, алыбыз жетишинче уул кыздарды окуттук. Эми баардыгы эле дипломдору бар, эми кийинкилер окубай калышты. Өз каалоолору менен окубай калышты. Шүгүр эми ушу балдарымды мен сыймыктанам, ушинтип экөөбүз кыйналып, кысталып окутканга жараша акыл эстүү болуп, өздөрүн эктеп кетти. Биз өзүбүздү атайла үй алып бергенибиз жок, үй салып бергенибиз жок. Баардыгы өз турмуштарын жашына куруп кетишти. Эмнеге дегенде ошончолук акылды бердиңиздер, ошончолук тарбияны бердиңиздер туурабы эне? Тарбияны бердик. Мына Жанара кызым айтчу эле, Кызылкыяда иштечү эле. Апа, тайыңарды актайм, бир тай сатып берсең эле болот деген. Бирок актамактан ашып кетти ушу. Күйөө балама да рахмат. Ömür uzun bolsun. Mınaki Canar Eje mınaki janındagı uşul bizge buyurtma berip uşul mendenen programmasına tartışın керек деп принципиалдуу түрдө көз карашын карманган эжебиз мынакей менин маңдайымда турат, жанында Фазилат энебиз отурат дегендей. Келиңиз абат. Сизди ушул энебизди алып келет деп күткөнүбүзгө бир нече убакыт болуп калды, чынын айткандачы. Мына ушул
Пазилат энебиздин ушул жарык дүйнөгө энелик статусту берген алгачкы баласы сиз болосуз. Эне деген сиз үчүн ким? Пазилат энебизге буга чейинки айтпаган сөздөрүңүз болсо айтсыңыз. Мактаңыз, даңктаңыз. Сөз сизде. Апам туулган күнү менен куттуктайбыз. Биздин чайыбызды урматсыз көрүп, Аллахым сак саламаттыгын тилейбиз. Ошол апам мак көңүл, жакшы иштеди. Жыртык кийгизбеди, ач калтырбады негизге. Бардык окутту, чогутту. Институттарда окутту балдарыбыз бардыгын. Кана энебиздин колунан кармап таштапай билебиз. Ооба, бетинен сүйүп дегенде, жүзүнөн сүйүп дегенде, энебиздин өмүрү узун болсун. Сизге окшогон балдары бар, сизге окшогон сизден кийин сиздин балдарыңыз бар, неберелери, чөбөрлери бар, энебиз чапчашпайдан ушул күнгө чейин жүрөт эне. Кудай буйрса энебизди урматтуу көрүүчүлөр 100 жаштык юбилейине сөзсүз келебиз деп жакшы тилек кылабыз. Себеп деген энебиз эч качан 75 жашка окшошпойт экен. Эне мына ушул жаш сакталуунун секретин эмне деп ойлойсуз? Бир сөз менен айтып койсоңуз. Эми жаштыгымда неме жолдошумдагы жакшы кишилер мага көп жардам беришип. Балдарга айтып калам, аялдарыңарга жардам бергиле. Атаң бардыгын балдарды кошо багышып, Ильяса түнү менен кошо карашчу. Мүмкүн ошондондур. Анан кийин балдарым эч жаман жагы болгон жок. Бардыгы жакшы өзү менен өзү болуп, күйөө балдарым дагы аябай жакшы. Эң чоң келиним башы болду, калган келиндеримдин бардыгы кызымдай эле десем болот. Ушул убакка чейин кайнене болгон жокпуз. Экөөбүз бири-бирибизге кыз менен ападай эле болуп жүрдүк. Неме келиндерге деле. Балким ошолордун таасиридери айы. Ошолордун таасиридери. Анан күйөө балдарым дагы бирин дагы ушу бардыгы бирдей да. Ошо башкы көч кайка кетти, сойушка кетти деп келечек эң башкысы Муса, Жеңиш бардыгы күйөө балдарым дагы аябай жакшы. Жакшы бардыгына ыраазымын. Мүмкүн ушу балдарымдын жакшылыгы үчүн мен ушинтип жүргөндүрмүн деп ойлоймун да. Ооба, Кудай буйрса, мындан да жакшы керемет күндөрдү көрөсүз. Эне Кудай буйрса. Ушинтип эле ушулардын эмеси менен кокуй немеге баргыла деди, умрага апарып келишти. Ажылык сапарды аткарып келдиңиз барып, Ажылык сапарды аткарып келдик. Ушу балдардын түрткүсү менен баргын апа, сиз барсаңыз анан кийин биз да барабыз деп. Быйыл ана кичинекей кызыбыз бар, анан эң кичине кызыбыз. Аллахым ыраазы болсун. Ушул калган кылган ибадаттарыңызды Аллахым ар дайым кабыл кылып турсун. Сиздин батаңыз менен ушул балдарыңызды көрүп турсун. Мына кийинкилер. Мынакей Айгүл эжебиз, мына ушул Пазилат энебизди мен сизге келгенге чейин көбүрөөк маалыматтарды угуп алдым. Ошон үчүн сиздин улуу кызыңыз болот экен да ушул Айгүл эжебиз. Атайын Каракулжадан келиптир, урматтуу көрүүчүлөр. Апамды куттуктайм деп. Рахмат. Кандай ушул апага арналган өзүңүздүн бир жакшынакай сөзүңүз? Биринчиден мен апам менен атама өтө ыраазымын. Аллахка миң мертебе шүгүрлөр. Сиздердей ата-энени бизге ата-эне кылып бергенине. Анан бир туугандарым баарыңарга ыраазымын. Бардыгыңарды өтө жакшы көрөм. Мен сизди өтө жакшы көрөм. Сау болуп. Урматтуу көрүүчүлөр, эми Азыр кийинки акам бул кубанычтын көз жашы турабы же? Атам болгондо ушул жерде бүгүн сиздин катарыңызда отурат эле. Атам өтө билимдүү, өтө акылдуу, өтө март киши болчу. Билимди бийик туу тутуп, таланттуу менин кызым деп мени Ташкентке чейин алып барып окуткан. Миң мертебе ыраазымын, бейиш болсун атам. Мен Кур'ан окугандан башка айлабыз жок, ушу бейишин берсин Аллахым. Алла таалам апабызга чың ден соолук берсин. Эч качан оорубаңыз апа. Дайым ошо төрүбүздүн көркү болуп, бал байып төрдө биздин жакшылыктарыбызга күбө болуп, эсен аман жүрө бериңиз. Алладан сиздин эсенчилигиңизди тилейбиз. Бир туугандарым бардыгыңар эсен болгула, эч качан оорубагыла. Аллахым жамандыгын көрсөтпөсүн, дайыма бүтүн бололу. Мен айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей ушундай энебиздин сөзүнө кийин ушул падеркеси бар экен. Ага чейин ушул дагы бир өнөрдү сездирейин деп турат, Бул кызым канча жылдан бери мугалим, атасынын кесибин бир гана ушул аркалап калды. Калгандары эч атасынын кесибин ала алган жок. Ушу азыр эң алдыңкы мугалим. Пенсияда азыр. Бирок иштейт, садикте азыр иштеп калды. Жакшы.
азыр дагы нагартыктарыма гана салым кошуп эмгектерин кирет. Эл агартынын отличниги уже ушул статуска чейин келип калдыңыз, а? Уже алды. Апакем бул дүйнөнүн жарык шамы, бейиштин гүлдөп турган мөмө багы. Жан дүйнөм тынчсызданып ооруп калсам, бир сөзү бүт оорума болот дары. Ажылык милдетинде өтөп келдиң, жан дүйнөмө түгөнбөгөн азык бердиң. Эң баалуу кеп кеңешин дайым айтып, турмушта ак жашоого бакыт бердиң, багыт бердиң. Ой, рахмат. Кол чаап коебуз. Мына ушундай ырлар, бул жан дүйнөдөн жүрөктөн чыккан ырлар, жөнөкөй ырлар эмес. Бул ырларды эч бир китептен же гезит беттеринен таба албайсыз, туурабы? Тагалар ыр жазат эле да ошон Анан үчүн. бул жашоодо мен кандай бийиктиктерди багынсам, кандай сый урматка ээ болсом, ошонун баардыгы менин бир туугандарым, атам, апам үчүн. Рахмат сизге. Кол чаап коебуз. Мына ушундай жакшы сөздөргө, Рахматтуу Пазилат эне, азыр ушул Россиядагы ошо Кайрат деген балаңыз, мына ушул сизди куттуктайм деп мындай ашыгып отурат, жанатан бери кусалыгын жазайын деп. Угулата? Баштай бериңиз. Алейкум ассалам. Туған күніңізбен апа. Рахмат балам, рахмат. Allah'ım sizge bekem densoluk versin, iman rızk versin Allah'ım. Baktılığı, karılık versin apam. Рахмат балам, рахмат. Daim densolukta olun apa. Айтканың келсин, өзүңөр да эсен болгула, балдар. Эң шок балам ушу бала эле. Эң шок балаңыз беле. Азыр эң жош балаңыз болуп калдыбы? Эң шок балам ушу эле, тезирээк токтолду. Аябай. Жош балабыз ушул азыр. Mayli barыңыздар. Майли балам, чоң рахмат. Денсаулықта olun, туған күніңізбен апа. Рахмат балам. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, мына Россия жергесинде эмгектенип жүргөн эң шок баласы менен сүйлөшүп алдым. Мынакей, ишиңизге ийгилик, мынакей. Ушул апаңыз, энебиз сизге батасын берип отурат. Көгөрүңүз, аман болуңуз. Эсен соок айтып келиңиз кайра. Мейли. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз кас катар тизилген конокторго сөз берип атабыз. Кийинки сүйлөөчүлөр болсо келип энебизди куттуктай берсин. Сизби? Анда мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жанатан бери Жанна эжебиз деп, Жанар эжебиз деп сөз кылып аткандан кийин сөзсүз түрдө Жанар эжебиздин азыркы учурда жолдошу Россияда иштеп жаткандыгына байланыштуу. Жанар эжебиз деле ушул жерге убактылуу келген, азыр отпуск көргү сыяктуу, бир дем алыш күндөрдү утурлай келген. Эми Жанна эже мына ушул апаңыз каршыңызда отурат, бейиштин образы турат да, алдыңыздачы, мына ушул учурдан пайдаланып жүрөктөн чыккан сөз. Сырдашым апам, муңдашым апам. Ушунчалык толкундануу болот экен да. Ушундай жакшы көргөн адамыңа өтө көп сөз даярдагам, айтышынча айтайын эми. Апам ошо 75 жашка чыкты. 75 жаш юбилейиңиз кут болсун. Алтыным апам, жаным апам. Мен сизди жанымдай жакшы көрөм. Бизди ушунчалык бизге өмүр берип, жашоо берип, ушундай жыргал турмуш берип бизге белек кылдыңыз. Рахмат апа, узак жашаңыз. Жашооңуздун ар бир мүнөтү ошол сизге дайыма ушундай бактылуу күндөр болсун. Апа, сиз көктө тийип турган күнсүз. Бүт ааламды мээрим менен жылытасыз. Сиз асылсыз, сиз кымбатсыз баарынан. Сиз турганда эч бир үйдө өчпөйт шам. Ой, рахмат, мынакей сонун сөздөр, кол чаап коебуз. Жанар эже, сиз да ушул энебиз сыяктуу бактылуу карлыктын доорун сүрүп жүргөнгө Кудайым насип этсин. Сөзсүз албетте ал үчүн ушул энебиздин батасы керек, энебиздин жакшы бир сөздөрү керек, эне жакшы ниет тилектери керек. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, азыр эми ушул жолдошу, мындай айтканда Пазилат энебиздин күйөө баласы, ушул азыр Россия жергесинде жашап иштеп жүргөн агабызга сөз берели. Азыр смартфондон чакыруу чалып, андан кийин ошол жерде дагы бир эне бу жерде азыр биз күйөө балаңыз менен сүйлөштүрөлү. Андан кийин күйөө балаңыздын каалоо тилегин орундаткандан кийин дагы бир айтчу дечи сизге бир сөзүбүз бар эне. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Аты ким? Муса. Мен азыр сиздин кайненеңиздин жанында турам. Бүгүн 75 жылдык юбилейин Чакан коллектив менен өзүнүн эң жакын адамдары менен белгилеп жатат.
Азыр ушул секундтарда ушул кайненеңиз менен, кайнене эмес, апаңыз менен сүйлөшүп коюуга сизге бир уруксат берели кана. Рахмат. Апа, бүгүнкү туулган күнүңүз менен сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. 75 жаш кутман курагыңыз куттуу болсун. Оорубаңыз, ден соолукта болуңуз. Дайыма биздин пешенебизге бар болуңуз. Ушундай акылдуу кыздарды тарбиялап бергениңизге сизге чоң рахмат. Дагы бир жолу туулган күнүңүз менен. Рахмат мырза, рахмат. Сен дагы ушу менин кыздарымды каалагандай алып жүргөнүңө, ушундай жакшынакай уул кыздуу болгонуңа мен дагы силерге рахмат айтам. Дайым ушу ден соолугуңар болсун балам. Мен силерге ыраазымын. Рахмат. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир ушул жерден койбой туруңуз, телефонду койбой туруңуз. Сиздин аманатыңызды арай көз чарай берип коеюн деп атам. Энебизге болгон бир сиздин сюрпризиңиз бар экен. Эми жанына келип колун кыса кармап, жүзүнөн сүйө албасаңыз дагы, бирок убакыт келет, ал күндөр дагы жакын эле калган. Мына сиздин аманатыңызды тапшырып коеюн дедим. Мени мына ушул жерде ушул күйөө балаңыздын бир сюрпризи бар мынакей. Бул крокодилдин терисинен жасалган укмуш кымбат бир ушундай бир акча салгыч буюм. Мына ушул буюмдун ичинде мына ушул 75 жашка чыккан энеми кантип сыйлаштын жолун таппай ушундай бир сюрприз уюштурууга далалат кылдым, ушундай ойго келип такалдым деген ушул күйөө балаңыз мондай жакшынакай акча салгыч менен бирге мен азыр арай көз чарай ушу көрүүчүлөргө дагы көрсөтүп коеюн, муну кармап туруң эне. Мына сиздин белегиңиз. Ичинде мынакей урматтуу көрүүчүлөр 75 000 сом. Мына 75 000 сом. Мынакей ушу күйөө балаңыздын аманаты. Буну ушуга салып, жакшынакай кылып, өзүңүздүн эң жакшы көргөн буюмуңузду алып, жакшылыктарга иштетиң эне. Күйөө балаңыздын белеги. Рахмат, рахмат. Баарыңарга чоң рахмат. Сен дагы неберели болуп ушундай подаркаларды тапшырсын сага дагы. Савля. Рахмат. Савля кандай? Болсо да оглойн. Рахмат. Жакшы күндөрдү көрүңүз. Силер дагы мага окшоп уулуңардан, кызыңардан сый көргүлө. Болсо да оглойн. Рахмат. Эң сонуңгул өткөзүңүз дейт. Мына небереси менен сүйлөштү. Күйөө балаңыздын белеги жактыбы? Рахмат, жакты, рахмат. Сонун белеги алып өзүңүзгө пайдаланса эне. Мына урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда биз ушунчалык дагы бир сюрприздин түрүн көрсөттүк. Андан кийинки кыздарына сөз берели. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жараттан бери энебиздин көңүлүнө көңүл кошуп эне. Кандай таасирленип атасыз эне? Жакшы, кабыл алып атасызбы ушундай сюрпризди? Жөн эле бүгүн келип кетиңиз дегенинен ак көйнөгүңүздү кийип алыңыз дешти эле. Боптурду ак көйлөгүмдү кийип келатканмын. Ана өкөлөрүмдү, ана ортагымды, кичинебизден бирге окуган ортагым. Ушуларды эч качан күткөн эмесмин. Ошону айтам да, ошо ана неберем, чоң неберем, эң чоң неберем. 2 айлыгында баккан неберем мына. Бул жагы. Мына ушул 101 розаны көтөрүп келген ушул небереңиз. Рахмат кызым, багың берип бактылуу болуп, ушу роза гүлдөй ачыла бер. Сүйлөйт сизге, өзүнүн бир тилек максаттары бар, аны билдирет. Кана ким? Мына эң акылдуу кызы, ана эркек кызы деген ушул кызына сөз берели. Мына ушул учурдан пайдаланып, ушу күнгө чейин апа мен сизди сүйөм деп айтып көрдүңүз беле? Ооба, мен дайыма эле айтып жүрөм. Жүрөгүмдүн соккону, басканым, турганым ушул апам. Апамдын дуалары менен, ушу апамдын жакшы тилектери менен биз ушундай жакшы ийгиликтерге жетип, жакшы тарбия көрүп, кыскасы жакшы турмушта жашап келатабыз. Бир аз тамагым ооруп калды эле. Туура түшүнөбүз, эми ден соолук берсин. Ушу апамдай апа, апамдай чоң эне, апамдай тайене болсом мен эч качан арманым жок. Ушу бир гана арман кылганыбыз атабыз жок болуп калды. Эми ушунчалыгына шүгүр кылабыз. Апабыздын мындан аркыдагы ден соолугун тилейбиз. Ушу апам жакшы адам, эң жакшы адамдардын бири. Ушу апамдын аркасынан биз да жакшы болуп келатабыз буюрса. Апамды ар дайым жакшы көрөм.
Ушу күн сайын мен өзүм Россияда иштесем дагы эртең менен ушу апама звонок кылып, апамдын деми менен иш баштайм. Ушу апам деп жашап жүрөбүз. Албетте, албетте. Укмуш сөздөр. Кол чаап турабыз ар бир сөзгөчү. Эртең менен апам намазга неменгенди унутпайт да. Намаз окугандан кийин баардыгыбыздын ишибизге ийгилик каалап кетет апам. Эртең менен туруп телефонду карайбыз да. Апам намазга турганда баардыгыбызга ишиңерге ийгилик, кыздарым, балдарым деп дайыма. Ошентип бизге апамдын жакшы дубалары менен биздин ишибиз. Жанна эже мындай экен да, энечи ушинтип сиздерге баарын каалап, дүйнөдөгү ушул эки дүйнөнүн жакшылыктарын каалап туруп анан өзүн унутуп коет экен да. Ошончолук энени, ошон үчүн бул дүйнөдө биз энеге өмүр бою карызбыз дегенбиз. Ушундай бир энелер бар, ушундай. Ушулар гана бейишке кирет, мына Кудай буйрса. Ушулар аркылуу гана биз бейишке киребиз деп ниет кылабыз, айны. Ооба, ушулар бар дегенде. Ушулар тынса биз тынабыз. Энени таман алдында деп коет. Ушу иш мурда Апаке барнаган бир сырым бар эле. Макул, сөзсүз түрдө. Тилер ошондой ырчы тагалары. Биздин тагабыз ырчы. Апакем, кандай жүрөсүз алыс жакта? Ушул ырды угуп коюңуз эгер жакса. Тоодой болуп чогулуп кусалыгым. Барам бир күн апаке, эшик жаппа. Азаматсыз, Апакем, ай, эмгегиңиз дайым ак экен. Мээримиңизди төгүп ардайым. Сизге теңдеш эч бир жан жок экен. Мен өзгөчө сагынам апа күлгөнүңүздү. Кеч киргиче кыбырап атам менен жүргөнүңүздү. Күн чыккандан күн батканча күтсөңүз керек. Апа келип, кучак жайып келишимде. Биз деп жүрүп, чаштарыңызды бубак басты. Жөлөп коюп, үмүттөрдүн кулап жаткан. Дайым апа жаныңызда болбосом да, тийип турат батаңыз алыс жактан. Тийип турат мээримиңиз күн сыяктуу узак жактан. Рахмат, кол чаап коебуз. Мындай сөз түзмектери билбейм. Ар бир уккан адамдын жан дүйнөсүн жөн эле аралап тили өтүп кетсе керек. Себеп дегенде мына ушул жазылган ырлары. 75 жашы кут болсун. Ушу ар дайым жаныбызда болсун апабыз. Узак жашашын. Алладан көп тилейбиз. Чоң рахмат сизге дагы келгениңизге. Сиздердин дагы ушу жашооңуздар энебиздин азыркы ушу дөөлөттүү жашоосундай болсун. Карыганда ушундай энебиздей болуп жакшы карып, балдардын, кыздардын, неберелердин сөзүнө бөлөнүп, ушундай бир өмүрүңүздөрдү энебиз сыяктуу бир керемет өткөрүп жүрүңүздөр. Ана кийинки сөз кезеги. Апамдын эң жакшы көргөн. Келиңиз. Эң эркек кичинекей күйөө баласы. Эркек күйөө баласы дейт. Мына күйөө баланы пайгамбарым сыйлаптыр дейт. Жанатан берилечи. Ушул энебиз күйөө балдардын атын атап, санын санап мактап отурат да. Сиздин апаңыз кандай адам? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кыргыз элим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Кудуреттүү, мээримдүү, райымдуу Аллахыма чексиз шүгүрчүлүктөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салып турасың. Апа, туулган күнүңүз кут болсун. Кудай таалам өмүрүңүзгө, ден соолугуңузга, илимиңизге, ыйманыңызга берекесин бере көрсүн. Карыбаңыз, биздин маңдайыбызда ар дайым жаркылдап, аман эсен төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиз. Кудай таалам сизге, бир туугандарыңызга, үй бүлөңүзгө эки дүйнө бактылуулугун ата кылып насип кылган болсун. Кудай таалам кандай бир жакшы изги ой тилек максатыңыз болгон болсо, Аллахым өз даргөйүнө кабылган болсун. Аман болуңуз, бар болуңуз, жаркылдап жүрө бериңиз. Сиздин ушундай туулган күндөрүңүздү, юбилейлериңизди тосуп жүрө берелик. Жалпы туугандар аман бололу, эсен бололу. Колуң бармак, бар болуңуз. Кадимкидей бир бар болуңуз апа. Аман болуңуз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эң кичинекей күйөө баласынын сөзүнө ортоктош болдук. Андан кийинки сизге да чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Рахмат сиздерге. Рахмат, биз кызматтабыз ар дайым. Кудай таалам ооматыңызды берсин. Рахмат айтсаңыз келсин. Алла ыраазы болсун. Gelini bolsa size en çok gelini. Göçbaşı. Siz enevizde mına uşunday. Jana enevizge bir suroo berdik koyja. Жаш сакталуунун секрети эмнеде депчи. Балким ошол сиз көчбашы келин болуп келгенде бир жасаган тамагыңыз себепчи болуп жүрбөсүн. Кандай тамак жакшы көрчү элеңиз? Келген күндөгү бир энебиздин бир образын бир сүрөттөп бериңчи. Биринчи келдиңиз, астананы аттадыңыз, кызмат кыла баштадыңыз дегенде жана башка. Мен биринчи келин болуп келгенде апам менен атам көрүп, аябай эле булар жаш эмелер экен. Бул менин кайнатам, кайнем болбосо керек деп ойлогом. Ошо биринчиден апама ден соолук,
uzun ömür. Kudayım berген жашты татыктуу жашап өтсүн. Балдардан, улдардан урмат көрсүн, кыздардан кызмат көрсүн. Биз окшогон келиндерден сый көрүп, төрдүн көркү, үйдүн куту болуп жүрө бериңиз. Урматтуу көрүнүштөр, бул толкунданын белгиси. Мен болсо ошондой болот деген баары жакшы. Апамдай көрөм да. Эми баары бир кыз бала баргандан кийин ошол үйдүн энеси энең болот. Ушундай болот экен да. Эми толкунап кеттим мен да. Эч качан кайненелик сыпатын көргөн эмессиз. Баргандан баштап эле апа кыз болуп эле жашап келатасыздар ушул күнгө чейин. Ооба, мен барганда мен 20 жашымда келин болгом, апам 40 жашында эле да. Аябай жаш болду. Барсаңыз энебизди көрүп, бул мен менен теңби деп ойлоп кеттиңизби? Ооба, аябай жаш, сулуу. Ушундай болуп жүрө бериңиз, апа. Рахмат, урматтуу көрүнүштөр. Келин менен кайнененин ортосунда мамиле мындан асасын эч качан кемебесин. Эне ушул жанатан бери ушул жанагы биздин атабыз жөнүндө бир сөз болуп калды да, ушул киши тууралуу бир кыска бир учка айтып өтпөйсүзбү? Кандай киши болгон? Ал канча жыл түтүн булаттыңыздар дегендей? 60 жыл бирге жашадык. Мен 18-имде, ол 20-сында экөөбүз үйлөнгөнбүз. Алып качып кетти деп коюңуз эми. 11-де бүткөндө алып качып кеткен. Мына досум болчу, ошол алып качып берип койгон. Бул жак подружкаңыз себепчи? Балдар битсин деп аттым. Алып качып кеткен, өзү 2-3 диплом бар болчу, аптекарлыкты бүткөн эле. Чалыңыздын. Анан кийин урфакка тапшырып, анан себептер менен окуя албай калып ИСФАКты бүткөн. ИСФАКты бүтүп 40 жыл мектепте иштеди. Анан өзү эң сүйгөн иши шахмат болчу. Бир постоянно ар кандай чемпионаттарга кошулуп жүрчү эле. Шахматты кийин ойночу эле? Жок, балдарыбыз шахмат ойнободу. Мен ошого сал неме кылам да. Төлкө эле ана чоң кыз эле мугалимдигин карманып калды, ана шахматты балдарыбыз ойнай албады. Шахмат ойношпойт азыр тапта. Билишпейт дагы. Билишпейт. Анан улак чабат эле, улакка барат эле. Эми жолдошум аябай кандай десем өтө элпек, анан кийин эч нерсеге кири жок, бирөө менен азыр урса азыр табышып кайра эле унутуп аркасынан ой деп барып калчу эле. Ой, эмне адеп эле аркасынан барасың десем, эмне деп ошентчу эле да. Анан көчөдө жүргөндө болсо ар кимге салам айтып эле мынантип берчү эле. Анан мен урушчу эле, талымга деле салам айтасың десем. Көрсө эми иман жолу ол убакта бизде бардыгыбыз партийный болгон үчүн иман жолду билбейт элек да. Анан кийин мен дагы кичине иман жолун билип калдым. Ушу биринчи салам айткан киши эң бир жакшы киши болуп эсептелет экен да. Сооптордун сообун ошо жакшы киши. Анан кийин тез капачылыгы жоюлуп кеткен, бирөөгө таарынбаган киши сооптун баарын ошо кишиге берет экен да. Анан мен айтат элем, мен намаз окубайсыңбы деп ошентсем, убагы келгенде окуйм. Сен эле окуй бер, сенде күнөө көп деп тамашалап койчу. Сиздер ошентип тамашалашып койчу эле. Тамашалашып койчу эле. Бирок акыркы күндөрү өзү башкача болуп, ана балам, кичине балам кичине иман жолун билип калды эле. Ла иляха иллаллахны айт десе айтып калды. Чындыгында тили да келчү эмес да. Ал орусча тарбияланган киши. Эми Союздун доорунда ошондой психологиядан чоңоюп калышкан да адамдарчы. Эми аябай эле жакшы эле жашадык. Алып качып барган күндөн эле эртеси күндөн баштап кадимгидей жакшы көрүп калдыңыз. Ооба, эртеси күндөн баштап эле жакшы көрүп. Азыркылар эле ала качуу деген мурун таанып жолугушуп жүрчү элек. Мурда буга чейин. 9-10 класста бири-бирибизди көрүп, бир айдан болуп атпайлыбы. Ооба, туура. Ошо жакшы эми жолдошума аябай ыраазымын. Эми ушундай мени да тарбиялап, ушундай жакшынакай кыздарды тарбиялап, ой окутайын, ушуну эч нерсем жок болсо да окутайын деп кыздардын баарын окутту. Шүгүр. Мынакей ошонун акыбеттик айтып, мынтип сизди ушундай бир кубанычка бөлөп турган чагы. Жашоосунда да бир учка бир тамаша иретинде айтып өттү эле, мени турмушка узаткан дагы, ала качтырган дагы ушул менин подружкам депчи. Ошол күнгө чейинки достугуңузду айтыңыз, ала качкан күндөрдү айтыңыз, андан берки күндөрдү айтыңыз. Экөөбүз кичинекей кезибизден мектепте окугандан баштап эле бир мектепте бир партада окуп, анан кийин
экөөбүз дос болобуз деп анан мени үйгө чакырып барып экөөбүз кучакташып илгеркидей дос болуп апамдар пальто кийгизишип кызымдан чапагын болот эле бири бириңиздерге берип шайыңызды келтирип ээрчитип барып анан ошентип бул мени үйүнө ушинтип эме дос болгонбуз да өзүбүзчө жан дос болгонбуз бул менин эң жакын жан досум. Анан кийин чогуу бүттүк 11-классты бүткөндөн кийин эле мен деле түшүнгөн эмесмин. Дагы бир досторубуз бар эле жүр мынакка ойноп келебиз деп бизди алып барып эле анан кийин ошо менен мен да досум менен кошо барып калганмын. Анан кийин ошо аяшыма тапшырып кое бер десе анан келе бергем. Ошондон бери экөөбүз аябай жакшы катташып, каттобузду үзгөн жокпуз. Айма ушу балдарыбыз менен ушу сыймыктанып катташып жүрүп атабыз. Мен Пазилат сени ушу бүгүнкү туулган күнүң менен куттуктайм. Сага өмүр каалайм. Балдарыңын ден соолук каалайм. Балдарыңын, кыздарыңын ушундай жакшынакай неберелериңин, чеберелериңин жакшы сыйларын көрүп, ушулардын урмат сыйында, ушулардын төрүнүн көркү болуп, көп жашагының жакшынакай. Урматтуу көрүүчүлөр, рахмат сизге кол чаап коебуз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жаратан бери күтүп аткан Талант мырзага дагы убакыт келип жетти. Мынакей урматтуу Талант мырза, ассаламу алейкум. Бул мен менен программасы. Мен азыр сиздин ушул апаңыздын жанында турамын. Эми ушул учурдан пайдаланып, мына бүгүн 75 жашка чыккан энебиздин туулган күнүн утурлай, өзүңүздүн жүрөктөн чыккан сөзүңүздү тартууласаңыз болот. Сагындыңызбы энебизди? Кана сизде сөз сизде, мынакей энебиз менен байланыштырып атабыз. Рахмат. Ортончо алам ушул. Алейкум ассалам. Жакшы. Рахмат балам. Рахмат нүкө. Юбилейиңиз менен сизди жакшы көрөбүз. Биздин пешенебизге көп жашаңыз. Балдарыңызды, неберелериңиздин, чебере, кыбыраларыңыздын төрүндө чайын ичип, ушу сый урматын көргөнгө Аллах насип кылсын. Сизди өтө жакшы көрөбүз, апа. Рахмат балдарым. Силер дагы уулуңардан, кызыңардан ушундай сыйларды көргүлө. Силерди да мени сыйласаң, Аллах силерди сыйласын. Ойнонайындар. Мен да силерди жакшы көрөм. Эң жош балам ушул болчу. Эң жош балаңыз азыр шок болуп кеттиби? Жок, шок эмес бул. Дагы эле жош. Дагы эле жош деңиз. Жакшы. Рахмат балдарым, рахмат. Бою узунбу? Палван бала экен да демек, а? Майли, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр. Майли, алыста. Рахмат. Дагы бир баласы менен энебиз Келинлерим өзүгө окшош бекен? Келиниңиз дагы сизге окшош экен. Мынакей баягы кайнене менен келиндин суу баласын бир жерден үзөт деп койгон бир кыргызча жакшы сөз бар го. Келин да 2 метр, бүйөсү да 2 метр. Сиздерди айтып атат эми, келин дагы 2 метр, мен иним дагы 2 метр деп. Ылайым ушул энебиздин ушул мактаган, барктаган келини, баласы болуп жүрө бериңиздер. Амин. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жанатан бери сөз түгөнбөйт. Себеп дегенде бул эми энебиздин армиясынын жарымысы. Себеп дегенде туугандардын көпчүлүгү мисалы айыл жергесинде болот, Россия жергесинде болот дегенде айны. Эгерде мисалы элдер сурап калса да бир суроо берип калышы мүмкүн да. Пазилат энебиз эмне үчүн Бишкек шаарында жашайт, эмне үчүн Каракулжада эмес деп. Каракулжадан канча болду келгениңиздер жака? Шаарга көнүп калдыңызбы? Биз Каракулжада көчкү басып, элдин баары ар жакка тарай баштаган. Ошондо бизге ар жактан жер бере баштады. Анан биз От Садырга келдик. От Садырда 2005 биз айылдан чыкканыбызга 2005-жылы чыктык. 2005-жылы айылга От Садырга келип жашап калдык. Жашап калгандан анан балдарым айтышты, жана 3 бала буякта болуп калды да. Ой, сизди алып кетпесек болбойт, шаарга келип жашабасаңыз болбойт дейт. Биз болбойбуз, ой, кантип жашайбыз, оякка барсак ачка кылабыз кой. Барбайбыз десек болбой, мына чоң уулум биринчи көчүп келген, жанагы сүйлөшкөн шок балабыз. Ол көчүп келген.
Анан ушулар бизди ушакка көчүрүп келе берди. 2011-жылы баягы согуштан кийинки жылы келген. Толук түрдө келе бердиңиз. Сиз аягын жыйынтыктап. Аякты жыйынтыктап үйдү саттык, буяктан үй алышты. Ошентип анан мына кичинекей балам менен келиним бар, ошолор бизди карап калышты. Ушулар бар үчүн сиз баккан ушу бизди менен кошо жашаган балам ушу. Мынакей эң кичинекей балам деп жанат эмер сыймыктанып атпайбы? Мына ушул энебизди дагы Кудай буйрса ушунча жашка келип жаш сакташта сиздин өтө чоң таасириңиз бар. 37 жашындагы ушул. Мынакей карагычы 37 жашка чыкканда ушул жарык дүйнөгө алып келген энебиз өтө акылдуу болот деп айтып калат өзү негизи, мындай жаш өткөндөн кийин төрөлгөн балдарчы. Siz enеңиз кантип мактайсыз, мисалы ушу энебизди канча күн көрбөй калсаңыз кадимкидей сагынып каласыз? Мен энем колундамын, эң кичинекей баласымын. Энеми эрте менен туруп бети колумду жууп, энеми келип бир эркелеп, кучактап өбүп кетем күндө. Ошо бүгүн энебиз 75ке чыгып, кичине толкунданып турам. Апам ушу жакшы көрөбүз. Рахмат ушу 79-дө. Бул кубанычтын жашы себеп дегенде оода сүйүнүп атат. 79-ду тарбиялап, 79-ду кийинтип, 79-ду окуткан рахмат. Рахмат, Аллахым разы болсун. Жүрөктөн чыккан калоо тилек болду бул себеп дегенде сиз дагы ушул атабыздай болуп, энебиздей болуп жашоонун өтө бир бараандуу бир маңыздуу учурларын өткөрүңүз, а? Ал үчүн ушул энебиздин сизге болгон батасы сөзсүз бар, тиет деген ниетти билдиребиз. Мен апамдын батасын күндө алам, эрте менен. Эң жакшы көргөн баласы мен менен. Эшикке чыкканда да аласыз, келгенде да аласыз. Демек, сиз үчүн жети баланы кантип чоңойтконсуз деп ушунчалык неме кылып калышат да. Мен айтам, жети баланы билбей эле чоңойтуп койгом да, анан кийинки чоң балдардын неберелерин да аябай эле бактым. Андан кийин десеңиз, азыр деле бакканга даярмын деп коюң. Азыр деле 1,5 мың багасы да таштап койсо. Үйдө отуруп калам. Канаттын балдары бар да. Рахмат, чоң рахмат. Андан кийинки ушул Турция мамлекетинен келген небереси бул, небереси атыңыз ким дедиңиз? Нургүл эжебиз ушул энебиз жөнүндө бир өзүңүздүн калоо тилектериңиз. Апа, туган күнүңүз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым биз менен жүрө бериңиз. Сизди жакшы көрөм. Бул небереңиз Турцияга кантип кетип калды ошондо? Же ал жакта окуйсузбу? Челесинен өзүм баккам, апаларым студент эле. Иштейм. Кытай тилин бүтүп анан ошака кетип калган. Сен окуң айтсаң бүткөн окуң, ошо переводчик болуп кеткен. Турцияда бүттүңүзбү окууну? Жок, биякта эле, тиякта иштеп. Иштеп, бизнес менен. Ушул 101 гүлдү дагы ушул сиз өзүңүздүн атыңыздан алып келдиңизби? Мында баса берилип айтып коюшубуз керек, урматтуу көрүүчүлөр. 101ге чыксын апам. 101ден ашат элебиз. Сиз 101 десеңиз, биз 150-нү санап турабыз, Кудай буйруса. Кийинкисинде Нургүл эже 150 гүл алып келиңиз, Обязательно. Урматтуу көрүүчүлөр, маектер уланып жатат. Дагы бир Нуркан. Бул ким смартфондо турган? Апам өзү айтсынчы. Мынакей апа кызыңыз. Бул ким эне мына биз да билбейт экенбиз. Мынакей айтыңчы, ким бул? Бул неберем, жана шок баламдын баласы. Шок балаңыздын шок небереңиз. Неберем эмес, ол баламчы жана Мойло. Мойлонун кызы. Ошонун кызы. Ошондо небереңиз болот да сиздин? 3 айлыгында алып калганмын. Өзүм ошо турмушка чыкчаң менин колумда болду. Бирок кийин кетеринде булар апасына бергенде ушунчалык ыйлап экөөбүз эки жактан ыйлай берчү элек. Кичинесинен бакканмын бул кызымды. Зорго ажырашкансыздар. Бул эми менин эң кичинекей кызым да кыскасы. Акалар айтып калат-чу, мунун немеси крышасы күчтүү, ошон үчүн Россияда иштеп жүрөт. Мен айтам да, ой, ана кызды карагыла. Жакшылап карап койгула дейм. Ошол ачка калбасын. Силер ачка калсаңар кыла, ушул калбасын дейт турат да. Күйөө балам да жакшы, бир уулу кызы бар. Иштери жакшы. Ден соолуктары. Сүйлөшө бериңиздер, бир аз. Кала тилең айт. Эл сада болот. Рахмат кызым, рахмат. Силердин балдарыңар да өзүңөрдөй болсун. Майлы кызым. Рахмат, мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул Россия жергесинде иштеп жаткан, ушул менин неберем эмес, бул менин кызым болот деген ушу энебиздин жашынакай бир ойлорун уктуңуздар. Андан кийинки ушул кезекте турган агабызга сөз берели, андан кийин дагы бир айым отурат, ага да сөз берели. Мына ушул
бүгүнкү учурда сиздер ушу энебизди куттуктаганы келдиңиздер албетте. Ушул кандай куттуктоолоруңуздар бар? Айта бериңиздер. Жок, мен айтайын, бул менин бир тууганымдын баласынын баласы. Бир тууганыңыздын баласынын баласы. Бир тууганым жок, баласынын баласы. Ол бир тууганымды экөөбүз ушундук жакшы электе, бир туугандай элек. Кичинесинен биз өзүбүз окуттук, кандай нерсе болсо дагы муктаждыктар болсо, ушулардын келинибиз анын апалары аябай жакшы кишилер. Ушунун баласы. Эми ошонун ордуна ушуну Рахмат. Кана калуу тилектериңизди айта бериңиз. Мен эми эмне дейм? Бул абжем азыр эле мо жеңемкө, Сайкал жеңемкө сүйлөшүп отурдук. Абжемдей кайнене, абжемдей эже, абжемдей сулуу аял, абжемдей мээримдүү эне жер бетинде жок деп эле мен толук эле айта алам да. Анткени абжеми кошо жүргөн тең туштарынан же болбосо туугандардан бир адамдан абжемдин адресинде жаман сөз айтылганын мен уккан эмесмин да, эч качан уккан эмесмин. Абжем бир гана мактоого татыктуу эне. Абжеми азыркы замандын Курманжан даткасы деп мен толук айта алам. Абжем ушунчалык тегиз, ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык ичи таза, анан 4 киши чогулуп сүйлөшүп отуруп бирөөнү сөз кылып калса абжем сөздү башка жака бурат да. Сөзсүз бир жакшы бирөөнү бир башка жака сөздү буруп, ушактан ушунчалык алыс, ушунчалык сонун характерлери бар абжем. Анан азыр эле айтып отурдук, Малика Айша эжебиз болуп, бул киши да мени тааныбай калыптыр. Мен абжеми бойго жеткен мезгилинде атам ана ылдыйкы булаштан Эрмек деген бала менен сүйлөшүп алыптыр, ушуну качырып кетпесин деп анан мен атамы кошуп берет экен да, барып кайтарып барып кел депчи. Абжемдер бир жака жөнөсө кошуп берген экен, мен атамы кошуп качырып кеткен экен деп. Ошондой окуялар болгон деңиз да. Анан абжем экөөбүз бир туугандан да жакпыз абже. Абжем көп жашаңыз абже, көп жашаңыз. Сиз бар биз үчүн алам тегиз абже. Кол чаап турабыз, мындай сөздөр, сонун сөздөр болчу. Энебиздин только энебизди жашартып атат сөздөрчү. Рахмат бар болуңуз. Андан кийинки келинине сөз берели. Абжем өтө алтын абжем. Мен абжем өзүм абжем деле бир тууган абжемдей көрөм абжемди. Абжем бир эле сөз жаат мага, ис сада болоюн деген сөзү. Ис сада болоюн деп коет, болду. Телегейиңиз тегиз. Телегейим тегиз, апамдар алыста болгон үчүн абжемди көргөндө өзүм апамды көргөндөй эле болом да. Билбейм, абжем өтө башкача көрөм мен. Башка байбичелерден дагы бата бергенде дагы өзүнүн орду менен да. Бата бергенде да өтө сонун бата берет. Абжемин батасы менен биз күчтөнөбүз да. Абжем үйүнө барган сайын постоянно абжем бизге бата берет. Абжем батасы менен билбейм, ошо энелерибиздин батасы менен биз ушинтип көгөрүп өнүп өсүп жүрөбүз да. Бул энелерибиз эсен болсун. Абже тугаңыңыз кут болсун. Ылайым эле 101-ге чыгыңыз абже. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эң жакын адамдарыңыз пайгамбарыбыздын жүрүм турумунан үлгү алгыла дейт го. Ошол сыңар эле мен абжем жүрүм турумунан үлгү алгыла демекмин да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сизге дагы ушундай көп жашаңыз, балдарыңыздын жакшы күндөрүн. Амин. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда аябай. Күткөн эмесмин, мен ичтеси жолу бар дегенден келе берген. Анан рахмат сиздердин передачага дагы. Тазаш кел. Ушундай жакшы нерселерди тартып жүрө бериңиздер. Биздин кыргыз элибизде ушундай жакшылыктар көп болсун. Энелер көп жашасын. Рахмат. Энелер бар үчүн биздин жашоо керемет. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир учурду сиздерге тартуулайын деп атабыз. Бул жакындарынын белеги бар экен, мынакей тапшырып коелу деп атат, мына тапшырып атышат да, мына ушу. Гүлдөй жаркырап жүрө бериңиз, эне эч качан көгүнүңүз чөкпөсүн, а? Эң жакшы көргөн адамына берет экен да. Бул орхидея гүлү, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эң жакшы көргөн, жанынан артык көргөн адамга беребиз. Демек биз эң жакшы көргөн адамыбыз бул Фазилат энебиз деп ушул өзүнүн эң жакын туугандары айтып атышат. Бул мына ушул досунун подаркасы жана калып кеткен экен, мени тартып кое берели. Айгүл эжебиздин жолдошу куттуктаганын жазат, урматтуу көрүүчүлөр. Түз эфирде мына апамы
Кайнендеңизди бир мактап коюңчу гана, күйөө бала ушунчалык мени мактайт деп атат. Көчбашы деп мактады го. Сиздеріңізге сіз есен болуң, ардайым жақшылық қалайын сізге. Қыстай туылған күндерден көп өткізер. Рахмат балам, рахмат силерден, ушу балдарыңардан ушундай сыйларды көрө бергиле, уул кыздарыңардан. Чоң рахмат. Айгүлдү жөнөткөнүңө да рахмат. Ушундай Айгүл эжебиздей болгон кызды төрөп мага бергениңизге ham рахмат деп кошуп койбойсузбу сөздүн ортосуна? Кандай дейсиз? Туура элеби? Рахматты айтып жатабыз деп апама. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, Каракулжадагы ушул азыр шартка байланыштуу ушу айылда жүргөн ушул күйөө баласы менен да сүйлөшүп алды. Анын ордуна ушул эң улуу кызы эжекебиз келип, апабыздын көңүлүн көтөрүп турган чагы. Рахмат, бар болуңуздар. Рахмат, келечек. Майлы ишиңе кел. Урматтуу көрүүчүлөр, могул шириндик, бул торт, бул жөнөкөй торт эмес, бул өзүнчө бир маалыматтарды камтыган торт. Энебизге арналган торт. Энебиз мына ушул торттун бетине чегерилген жазуулар боюнча жооп берет. Азыр эне бул жака өтүп алат экенсиз, бул жака өтүп алат экенсиз. Эне могул алдыңызда турган торт ушул балдар кыздарыңыздын атынан десеңиз, сыртында 75 деген жакшынакай жазуусу менен. Могул жерде эми ушул торттун бетине сайылган өзгөчө шакекчилерди көрүп атасыз да, тегерекчилерди ак. Эми ушулар боюнча өзүңүз жооп бере бересиз, мен суроону берип кете берем да. Катары мына 1966-08-12 декабрь турган ким? Жомарт деген балаңыз, эң улуу балаңыз. Эң улуу балам. 1969-10 майда турган балаңыз. Айгүл кызыңыз. Айгүл кызым. Эң чоң кызыңыз, улуу кызыңыз, сулуу кызыңыз. 1971 жылкы 27 числода туулган Кайрат. Ким бул? Кайрат. 71 жылкы жанакы мойло бала. Мойло балаңыз, жана шок балам дегениңиз ушул. Болду. 1974 жылы 28 июнда туулган балаңыз. Жанара деген мынакей эжебиз мынакей. Мына ушул программанын уюштуруучусу. 1980 жылкы. Жана Читадагы балам. Читадагы балаңыз, эң жоош балаңыз. Эң жоош балам. Бой 2 метр. Балбан. 2 метр ала. 1983 жылы төрөлгөн балаңыз, кызыңыз. Бул жана мына кызым да кичинекей. Эркек кыз, эң акылдуу кызыңыз, 86 жылкы балаңыз. 86 кичинекей балам, эң кичинекей балам. Эң кичинекей мына ушул азыр 37 жашында төрөгөмүн. 37 жашында төрөлгөн эң акылдуу балам деп атасыз, акылдуу балам. Эң акылдуу балам. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кол чаап коебуз. Себеп дегенде бул энебиздин ушунчалык тапшырма болгон. Ар бир баласынын күнүн айындагы ушул бир гана унуттаган бир эле. Жада калса неберелеринин дагы туулган күндөрүн, айларын, жылдарын билем деп атат. Рахмат эне, рахмат. Ушундай сиздин гана эсиңизден чыкпайт. Башкабыздын эсибизден чыгып кетиши мүмкүн, бирок эч качан сиз эстен чыгарбайсыз да ушундай даталарды. Мына ушул бул чегерилген баардыгы ушул уюштурулган нерселер, торт, шириндиктер сизге арналгандыктан мына ушул адамдар сиз үчүн жанын, канын бере турган адамдар эне. Ушулардын өмүрлөрү узун болсун. Ушул менен сиздин армияңыз улана берсин, көбөйө берсин. Мына Жомарты, мына Айгүл, мына Кайрат, мына Жанара, мына Талант, жана жоош балам 2 метр. Караңчы, урматтуу көрүүчүлөр. Мына кызым кичинекей. Бул торттун өзгөчөлүгүн караңыз. Бүт баяндай кичинекей лялечкаларды, бөөктөрдү жаткызып туруп, анын үстүнө тегерекчени сайып туруп, эң урматтуу эң ширини ким апа ошондо мына болуп калат да? Эң ошол болуп калат да эмес. Жок, андан башка вариант жок да. Бул төрдө жаткан красавица мен дейт Жанар эже. Бул жакта дагы эми бул жактагы кыздар эң эркек кызы мына мен деп бул жакта турат эң эркек кызы красавицасы дейт. Деги эле ушул балдардын чекеде туруп баарын коргоп турабыз. Баарын коргоп турасыздар. Мынакей бул эң чоң баласы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай сюрприз уланып жатат. Сиздер да ушундай энеңиздер болсо куттуктаганга шашыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Энебиз жанагыдан жашарып кеттиңиз эле. Жана сәл эмелеңиз. Азыр беттериңиз менен тунарып жашарып кеттиңиз да. Балдарым үчүн жашарам да. Ооба. Мына эң жакшы көргөн сиңдим. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мени араб тилине үйрөткөн, ошого үндөгөн. Мына ушул. Ошого Куран мен бере атам, бул угулат. Бул эмне, бул Куран тафсирлери бар. Иншалла, Аллах ыраазы болсун.
Аллахым разы болсын. Переводдору да бар. Анан улуу баягы алымдардын үндөрү ар кандай. Рахмат, рахмат. Эне мынакей бүгүнкү белектердин дагы сонун болду. Куран окугула дейт, анан ошого жана көтөрүлсүн дейт го. Туура айтасыз. Ошого айтсам тажеңе мындай жок дебей сразу эме кылды да. Ошого айтты да, Куранга кирбейсизби деди. Биринчи Куранга киргенге себепчи болгон адам ушул. Барып эле үйрөнүп кеттим, ушул азыр Куранга түшүп калдым. Ачыга да барып келипсене Кудай буйруса. Бардык нерселер жай-жайында болот. Рахмат, мен ошого ыраазымын сага. Сен түткүң болду. Бир сөзүм менен мен дагы бардым. Менен кичи дебей, ошол нерсени багы. Анан мен ойлогом, жана жаштар эле окуйт окшойт дедим, бирок жаштардан мен тез үйрөнүп кеттим да. Кече устаздарыбыз келип, таза мына кыздарыма айтты. Биринчи неме болуп кетти. 3 жыл окугандар билбей эле сиз билип кеттиңиз деп. Энебиз эң кийин барып дейт, эң биринчи Куранга түшүп, бизге караганда дагы өтө сабаттуу, грамотный экен. Эми шүгүр эми бекер отурганда Куран окуйм. Амин. Аллахым разы болсын эне сизге. Рахмат. Сизге да чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай өзгөчө белек тапшырды. Бул сиңдим болот дедиңиз, Эң жакшы белектердин бири болду. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эми энебизди төргө өткөзүп, дасторкондун четине жайгаштырып алайлы дагы. Андан кийинки маектерди да улантабыз, Мен эң жакшы көргөнүм бул дүйнөдөгү эң жакын адамдарыңыздын бири подружкаңыз, Экөөңүздөр эгерде эптей алсаңыздар бир куплет ырдап коюңуздар. Эми ушунча болуп калды эми, Сиздердин ырыңыздар бейиштин ырыны. Сөзсүз керек. Кана? Фазилат энебиздин Уздарды бактым бөпөлөп. Узак жол бастым төтөлөп, улдарды бактым бөпөлөп, улумдун көрсөм урматын, ай улумдун улун жетелеп, кыйла жол бастым төтөлөп, кыздарды бактым бөпөлөп, кыздардын көрсөм урматын, эй кызымдын көзүн жетелеп. Болду, мына урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул ырыңыз дагы ушул үй бүлө үчүн кимин болуп калат эне. Өмүрүңүз узун болсун, Кудай буйруса 100 жашка чыкканда дагы ушинтип ырдап туруңуз, балдарыңыз, кыздарыңыз айланчыктап сизди сыйлап турсун, Бар болуңуз эне, бар болуңуз. Анан ушул жерден дагы бир нерсени белгилеп койгум келип атат. Ушул Айгүл кызыңыз атайын Каракылжадан кымыз алып келиптир, караңызчы мына. Бул убакта өзү кымыз чыкпайт, кымыз чыга элек, бирок кымызды сактаган адамга мен тайм берем да, мына ушул кымыз азыркы жаңы кымыздардан эч айырмасы жок. Ал жаңы кымыз, жаңы экен. Уз жаңы. Кечиресиздер, урматтуу көрүүчүлөр, мына жаңы кымыз, мынакей урматтуу. 2023-жылдан биринчи жолу кымыз ичебиз мына. Кымыз алып келиптир атайын Каракылжадан, мазар басты. Мына ушул кызыңызга дагы дуа бересиз, албетте, балдар кыздарыңызга да дуа бересиздер. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул Жаннара эжебиз менен Айгүл эжебиз мына ушул энебиздин кашында туруп алып бир сонун ырларды ырдап беребиз деп жанатан бери сөз беришкен. Мына ушул кыздарыңыз, ушул апабыздын бүгүнкү туулган күнүнүн урматына биз жакшы бир энеке жөнүндө ырларыбыз бар деп жанатан бери ниеттелик кылышып атат. Ошону сиздин туулган күнүңүздүн урматына ырдап берсин. Бул эң жакын досуңуз сиз келгенге чейин аябай ачылып сүйлөп берген. Өтө. Жанагы сиз айткан историянычы сиз келгенге чейин айтып бүткөн. Мактанган, бирок аябай пунктуальный адам экен. Саат 12-ге дедиле 11:30-га келип алыптыр. Жакшы, мына ортага. Бул дагы сизге болгон урмат сый эне. Бул Бишкекке мени издеп келиптир, мени издеп жүрүптүр ара Петровкадачы. Ой, мен сени издеп жүрөм деп барып калсам. Таап алдым анан кийин. Рахмат. Рахмат. Ушунда Кудайлашкан досторубуз бар болуңуздар. Балдардын баарынын ден соолуктары болсун, ушу нетиси тилектер, ушу заманыбыз тынч болсун. Айтканыңыз келсин эне, өмүрүңүз узун болсун. Ушул жашоонун кереметтүү болуш үчүн эне, ушул сиздин жакын балдарыңыздын жашоосунун ушунда маңызды болуш үчүн сиздин бардыгыңыз булар үчүн өтө маанилүү эне. Ошон үчүн сизди айланчыктап тегеренип, сиздин батаңызга зар болуп жүргөн ушул балдар кыздарыңызга Аллахым чексиз ыраазы болсун эне.
Siz бар, бұлардың жашоңыз керемет. Рахмат үшін ұйыштырған, ушуну сен дагы рахмат үшін келгениңе айналайын. Рахмат, бар болыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жакшынакай бир слайд шоу менен бүгүнкү энебиздин эки кызы ырдаганы турат. Жанаргүл эжебиз, Биргүл эжебиз. Sonun nır, sonun şan nakeyini
Мына ушул кыздарыңыз ырдап жатканда кандай бир нерселерди ойлодуңуз да, бир жакшы туюмдарды сездиңиз дегендей? Жакшы туюмдарды сездим. Балдарым жашабаганда ушинтип бири-биринен айрыкча мына Жанара мен Гүлнара Чоткараевамын деп эле ырдай берчү. Анан ана кичине ошол мезгилдин звездалары. Ошол мезгилдин звездасы болчу. Бирок ана кичине кызым ырдаган уккан эмесмин, бирок аябай сонун ырдайт экен. Кызыңыздагы жакшы ырдайт экен да. Ошентип ырга бөлөнүп жүрө бериңиз, өмүрүңүз узун болсун эле. Рахмат. Фазилат энебиздин аяштар болуп кала ушунда сиздики, аяштар болуп калат. Ава, ассаламу алейкум. Бүгүн Фазилат энебиздин 75 жаштагы туулган күнү экен. Ошого бир өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз болот. Не дейбиз? Классташымын туулган жылым була? Туулган күнү. Туулган күнү. 70-ке чыгып. 75. 75. Мен 1 жашым кыйсы болду. Бәрі жақшылықтардың бәрі бола берсін. Мен айтканыңыз келсин, урматтуу көрүүчүлөр, ушу Фазилат энебиздин Навушкасынын эң жакын досу экен. Азыр ушул энебиздин жакшылыгына келип көп болуп отурат. Эне бир-эки сөз кошуп коюңуз сиз дагы. Энебиздин туулган күнү урматына. Эми ушу ортогумдун туулган күнү. Туулган күн куттуу болсун. Дайым ушундай туулган күндүн үстүндө жүрүп өмүрүң узун болсун, бактылуу бол. Балдарың да бактылуу болуп, өздөрүн агарып көрүшсүн. Ден соолуктары болсун. Небере чеберлериң дагы өздөрүн агарып көрүшсүн, ден соолук болсун. Туулган уруң да тынч болсун, аман болсун. Өзүң ушуларды силерди жеткирген Аллага шүгүр этем. Ушулардын келип калганыңарды кааласам. Ушулардын жакшы күндөрүң келин, жакшы күндөрүң дайым ден соолук берсин, өмүрүң берсин. Балдар дагы, кыздар дагы силерде өмүрүңөрдү берсин. Силерде балдарыңар сыйласын. Жомарт, силерде уул кыздарыңар убайын көргүлө, ден соолугуңар болсун. Тынч болгула, каякта болсо эсен болсун. Мен айтканыңыздар келсин, мен айтканыңыздар келсин. Энеңизди куттаганы келдиңизби? Ооба. Кайнеңиз болобу, энеңиз болобу? Энем. Энеңиз болот да? Родной энем. Самый лучший эне. Куттуктап туруп анан күнүңүздү тапшырабыз. Всё хорошо. Чоңене, желаю самых лучших лет дальше. Эне небереңиз сүйлөп атат? Артур. Чоңене, поздравляю вас с 75-летием. Желаю прожить еще столько же, а то и больше. Главное вам имана, все остальное, счастья, все. Ай, рахмат, тилегиңе жет. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ошол жакшы бала. Небересине куттуктоосуна көп болдук. Артур деген небереңиз куттуктады. Талант баласынын уулу Артур. Мен азыр Айгүл абжем, Жомарт акам, жанагы абжем, Канат абжем баягы жайлоодо силерге эрте менен сүт тартканда баягы сепаратордун каймагын тазалаганыңар, ошолор эсиңерде бардыр. Жайлоодогу бир мезгилде элестетип, ушуларды кабыл алып коюңуздар, абже. Ayıldı bugün eskerdim, akşamda oynop ketkendim. Apa kem uysap korada, adırdan oynop geçkeldim. Apa kem kayda men kayda,
barımız Kapa kemi kayda men kayda Kanırdan sokum gel kayda Bu bakın töttöy tabıtmam Uğtabay men dadalayga Bu bakın töttöy tabıtmam Uğtabay men dadalayga Abali, gününüzde bereke olmakta görüşler. Şu Fazilat enesi en jakın inillerinin biri. Uşul sonun ırın sozulontup berdi. Bugünkü iş şarаны dagы mына 1 saattan aşık tartып atabız. Жаратан beri jakşı sözler ulanıp atat. Mına üçün şul Mirgülе Жебесовпенен Жанара Жебесовке Аллахым разы болсын. Себептен ушул менден программасын уюштуруп, şu enebиздин аз да болсо көңүлүн алып, жашын biraz azaytып, 18 yaşka çeyinki bir kudretli, kuvvatlı sizge tartılağanı bu dünyadaki sizin baktırılık, karlılıktaki baktırılık doğrulardan bir baştalışkana olsun. Buga çeyinleri köp suyuntu, köp kuvantı, birok uşul jolku 75 yaştaki yübileyiңiz, mına uşunday uçurlar menen, uşunday bağ jetis kadrlar menen esте kaludатene. Ошон үчүн жаратан бери сиздин ушул жан дүйнөңүзгө, рухуңузга, ушунчалык көңүлүңүзгө көңүл кошуп отурган балдар кыздарыңызга, небере чеберлерге бардыгына бир жакшы ак батаңызды колду көтөрүп берсеңиз, мына ошолор сиздин ак батаңыз менен көгөрүп өнүксүн айыны. Кана бир омин деп туруп баарыбыз кол көтөрөлү. Омбийм ушу Пайгамбар батасын берсин, байдөлөтүн берсин. Балдарымын баарына, уул кыздар, күйөө балдар, небере чебирелерин баарынын өмүрлөрү узун, ден соолуктары чың болсун. Ушулардын дайым кармашкан колдору эч качан ажырашпасын. Ушуларды тапкан балдары акыл эстүү, имандуу, иман жолундагы уул кыздардан болсун. Не тилесе тилектери кабыл болсун. Тапкан туткандарына береке берсин, өмүрлөрүнө береке берсин. Эли жерибизде тынчтык болсун. Ошонун арасында туган уруктардын бардыгы, эли жерибиз бардыгы эсен болсун, не тилесе тилектери кабыл болсун. Ушуну уюштурган, ушундайларды уюштурган бардык балдар, күйөө балдар, небере чеберелердин бардыгына чоң ыраазымын. Ушу не дейин эми, бардыгына ден соолук, узун өмүр, Allah'ım uşlarga umurlarına baraka versin. Amin. Aytkanыңыз келсин. Aytkanыңыз келсин. Урматтуу көрүштөр. Ушуга келген сага дагы чоң рахмат. Мына неберелеримин бардыгынын багын берип бактылуу болсун. Кайерде болбосун, эсен болсун, иштеринде ийгиликтер болсун. Алыстагы балдардын дагы бардыгынын. Айчүрөк сенин дагы балдарың ден соолугу чың болсун, не тилесе тилектери кабыл болсун. Ушу баарыңыздарга чоң рахмат. Омин ушу ден соолугуңуздар болсун. Омин, урматтуу көрүштөр. Азыр биз ушу жыйынтап жаткан мезгилде бир небереси дагы бир энеси болобу, тайнеси болобу? Ошондо энеси болот да, энеси дагы бир. Мени азыр коргоп жүргөн. Мынакей энебиздин коргоочусу, энебизди куттуктап коюңуз. Сүйлө. Чоңе туган күнүңүз менен. Ой, рахмат. Көңүлүң жакшы Энесин аябай жакшы көргөндүн белгиси, энебиздин мээримдин ушунчалык чексиз берип койгондун белгиси мына ушул. Азамат кыз өмүрлүү бол. Кулай энебиздей бактылуу бол. Урматтуу көрүштөр. Себеп дегенде мындай да, эне мисалы сиздин балдарыңыз, кыздарыңыз эле эмес, жада калса ушу неберелериңизди ар бир өткөн күнүңүзгө чыгарып атат да. Себеп дегенде мен бул дүйнөдө башка байлыкты же болбосо акчаны бул жакка коюп, эне мен биринчи коем деген неберелердин, балдардын өзүнүн ушу мыйзам ченемдүү көрүнүш, тилеги. Небереңизди карабайсызбы, мына ушинтип көз жашын агызып отурат. Бул кичинекей периштеде эмне күнөө дейин десең, ушу сизди ушундай жакшы көрүп аткандын бир көрүнүшү да. Эми мына ушул 1 сааттан бери жаратан бери ушул болгон мүмкүнчүлүктө ушул жан дүйнөдөгү сөздөрдүн баарын чыгарышты. Ырдашты, дешти, айтышты дегендей, биз дагы ушул учурдан пайдаланып, урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин да ушундай Фазилат энебиздей бейиштин образында болгон апаңыздар болсо, анда бүгүн ойлонуп, эртеңден кеч калбай куттуктаганга шашыңыздар. Себеп дегенде эне үчүн эң жакшы дары бул дүйнөдөгү көңүл.
Мына ушул күнү мына ушул Бишкек шаарында ушул кыздары Жанар эже, Миргүл эжебиздер ушул күйөө балдар баардыгы чогулуп мына ушул Фазилат энебизди 45 жылга жашартты. Демек, Кудай буйрса, кийинки жылы дагы жашарта отуруп, энебизди 150-ге чыгарабыз деп тилек кылып атышат. Кудай буйрса, 100 жаштагы торкол тоюңузга ушул жап-жаш бойдон барасыз эне. Кудай кааласа, жаштын тилегин берет дейт. Эч качан ал үчүн сиз эч качан көңүлүңүз чөкпөсүн, оорубаңыз, эч качан чарчабаңыз. Жакшы туруңуздар. Кат жазыңыздар. Балдарыма чоң рахмат. Ооба, рахмат. Омин. Жашарып калдым мен дагы. Ошону айтам да, жана мен келгенде бир аз карырагылыңыз, азыр андан жашарып кеттиңиз. Рахмат эне, бар болуңуздар, тыйыштырыңыздар, а? Жанар эже, сизге рахмат. Чоң рахмат. Сен да ишиңе ийгилик. Рахмат. Тынч болуңуздар. Ушундай окшогон апаларды тартып жүрө. Рахмат, рахмат. Рахмат балам. Ушул программа энелер үчүн жакшы туруңуздар, а? Рахмат. Алла разы болсун. Bir tilегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин айыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сөтүң актаймын апа, ыйыгым менин асылым апа. Беш убак туруп намазым курап, саждага башым тийген бир кезде сиз үчүн дуа кылайын апа. Жаным апа, Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн өзүңө керегиң болуп. Чарчасаң, чалыксаң